Бұл бірінші мектебінде ынтымақты қамсыз қылып, мұғалімнің қадір-қадірін қолдаған. Мектеп директорлору билим алат. Ош шаарынын жана облусундагы мектеп директорлору үчүн 2 күндүк окутуу башталды. Ага жалпысынан 600дөн ашуун мугалим катышат. Алар эл аралык PISA сынагына, билим улуттук программасына даярдануу, жалпы республикалык тестке даярдануу темаларында окушат. Биринчи күндүк семинар бул жакта өтүлөт, а экинчи күндүк бул ротация түрүндөгү жылуу окуп, ар түрдүү программаларды камтылган директорлорго окутуулар жүргүзүлөт. Август кеңешмесинен баштап эле биринчи мектеп директорлору шаардагы, андан кийин окуу бөлүм башчылары жана башка ар бир предметке таандык бөлүмдөрүн өзүнүн бөлүмүнө таандыктарга гана окуттук. Мисалы үчүн кыргыз тили, орус тили, англис тили мугалимдерге окуу сабаттуулугу боюнча дегендей, математика мугалимдери дегенде математика сабаттуулугу боюнча ушинтип кошуп окутуп келе жатабыз. Окутуудан мурун мектеп директорлору менен жолугушууга билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев келген. Ал санариптештирүү мезгилинде мектеп директорлорунун орду чоң экендигине, мугалимдердин кадыр-баркын көтөрүү боюнча аткарылып жаткан иштерге токтолду. Жыйында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан мектеп программасы менен жалпы республикалык тесттин суроолору дал келбеши, окуучулардын чайына бөлүнгөн сумманын аздыгы боюнча маселелер айтылды. Толугу менен биз далилдеп бере алабыз. Жалпы республикалык тесттин бир дагы тапшырмасы мектеп программасынан же мамлекеттик стандарттан тышкары чыкпайт. Кеп биз кандай окутуп жатабыз мектепте, ушунда болушу керек. Жалпы республикалык тесттин тапшырмалары мамлекеттик стандартка таянгандыктан ал жерде билимди жөн эле айтып берүү эмес, аны пайдаланып, анализ жасап, салыштырып, жалпы республикалык тест ошону текшерет. Билимдин көлөмүн текшербейт. Канча адам канча билим билет, ошону кайрадан жатка айтып бер деген суроолор жок. Жыйында сынактын негизинде дайындалып келген мектеп директорлору боюнча дагы сөз болду. Алардын көпчүлүгү мектеп жамааты менен иштеше албай жатат деген сындар айтылды. Билим берүү министри мектеп директорлорун дайындоого өзгөртүү киргизилет деп билдирди. Учурда 217 мектепте директор тандала элек. Ушул бүткөндөн кийин, азыр 217 мектептин директорлору бүткөндөн кийин сөз жок, коомчулуктун, мугалимдердин, жамааттардын ой пикирин эске алып, 3 багытта өзгөртүлсөз. Ал биринчиден мугалимдин жана компьютерге гана тест берип коюп кетип атпайбы? Биринчи баарлашуу болот. Экинчи жамааттын ой пикири эске алынат. Үчүнчү мурда соттолсо, мурда кылмыш иштер болсо, алар талапкер катары өтө албайт. Биз ошол мектептин директорлугуна талапкерлерге талапты күчөтөбүз. Бул бир 2 айда өкмөттүн токтомун өзгөртүрөбүз. Орозали Сайдилканов Каракулжа районундагы автордук мектепти эң алгачкылардан болуп негиздеген. Учурда министрдин коомдук кеңешчиси болуп иштеп жатат. Анын айтымында мугалимдер бир канча турдан өтүп дайындалышы шарт. Антпесе мугалимдин иш тажрыйбасында кемчиликтер чыгып, түшүнбөстүктөр жаралышы ыктымал дейт. Адан кийинки сапат, негизи сапат мугалим директордун өзүнө. Ал интеллектуалдык жактан дагы, моралдык этикалык жактан да, жүрүш турушу боюнча да, окуучуга дагы, жалпы жамаатка, ата-энелерге дагы өрнөк болгонго, өзүн ошого даярдаш керек мектеп директору. Долбоор менен иштей билүү. Долбоорлоо дегенде бир эле каржы тартуу эмес, ошо мугалимдерди, окуучуларды интеллектуалдык жактан көтөрүү боюнча долбоорлор менен көп иштеш керек да. Мектеп директорлорун окутуу менен 2025-жылы өткөрүлүүчү эл аралык PISA сынагына 15 жаштагы окуучуларды жана 36 миңден ашуун мугалимди даярдоо көздөлгөн. Учурда 5 облустагы мектеп директорлору окутулган. Алдыда Баткен жана Нарын облустары калды. Буга чейин PISA программасына даярдык чабал жүрүп, аз калганда гана башталды дешти биздин өздүк булактар. Аталган программа боюнча Т-медианын сайтында дата макала бар. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.